Аты жаматтык, заты авторитардык дыйкан чарбалар өз кезинде үлгүлүү иш жасап тарыхта калган. Эгемендүүлүктөн соң дыйкандар өз алдынча иш жүргүзүүгө өткөн. Эми кайра жаматтык биргелешкен чарбалар жандана баштады. 30 айылында жүздөгөн адамдын башын бириктирген кооператив жаңыдан түзүлүп, өздөштүрүлбөй калган жерлерди иштетүүгө мүмкүндүк түзүлүп жаткан кез. Кооперативдин жетекчиси ушу келген маалыматтарды берип атат. Ал жерге насостук станцияларды куруп, шашыратып сугарма кылсак эффектив болот деген жакшы пландарын айтып атышат. Бул эми мен жеке оюмда бул абдан жакшы. Мен өзүм да жеримде ошо макул болуп кооперативге иш болуп кирип атам. Айылдын аталышындагы чарба ишке киришип калса 200 гектардан ашуун кайрак жерлер иштетилет. Ал арада мамлекет ирелештирүүнү колдоп, техника жана аз пайыздагы насыя берүүдө. Адистердин белгилөөсүндө буга чейин район боюнча чарбалар болгону менен бул сыяктуу кооперативдер башкалар үчүн үлгү көрсөтө алат дешет. Бүгүнкү ушу түзүлүп аткан кооперативдин мен ойлойм келечеги кенен болуш керек деп, себеби эл уже түшүнүп, биргелешип, бир контурда бир чоң кооперативтерди түзүп иш алып баруу, себоборотторду жүргүзүү бул заманды талап экенин эл өзү түшүндү. Анан ошо бүгүнкү күнү ошо 30 айылынын эли чогулуп бириккен товар өндүрүүчүлөрдүн кооперативин түзүп атканы бул бизди абдан кубандырууда. 30 айылында 30 айыл чарба кооперативи түзүлүп, бүгүнкү күндө ошо бүгүнкү келишимдерге кол коюш түзүлүп атат. Биякта азыр элдер болсо кооперативге 250 гектарга жакын өзүнүн үлүш жерлери менен биригүү максатында бүгүнкү күнү иш чара өтүп жатат. Бул ирет чарба мүчөлөрү болууга ашыккан тургундар чогулуп, кооператив түзүү тууралуу маселелерди талкуулашты. Жаз алды менен үрөөн менен камсыз болуу, техника, сандан сапатка өтүү маселеси дыкат каралып, чарбага мүчөлөр эми каттоого алынды. Жанара Сагындыкова, Нуржан Урманбетов, Айбек Турдаконов, Ак Суу району.